Лимон сизге эң керектүү дарылык жана косметикалык каражат. Лимондун курамы витаминдер жана минералдар. Лимондун негизги курамы суу менен лимон кислотасы түзөт. Бирок мындан сырткары анда организмге эң керектүү маанилүү болгон витаминдер да көп. Лимондо биринчилерден болуп эле С витамини көп. Аны менен катар эле А, В1, В2, Д витаминдерин жана мындан сырткары цитриндин курамында камтыйт. Лимон химиялык курамы боюнча өзүнчө бир фенолдук байланышка жана жогорку биологиялык активдүү заттар менен касиеттүү баалуулуктарга ээ. Ошондой эле минералдык туздарга, лимон кислотасына бай. Ошондуктан ал организмге абдан керек. Дал ушул айкалыштар адамдардын организмине керектүү дарылык касиетти, күчтүү жана косметикалык каражат катары жакшы пайдаланылып келет. Лимондун касиети. Лимондун антисептикалык касиети күчтүү. Египеттин айылдарынын тургундары чаяндар чагып кеткенде лимонду экиге бөлүп, бир бөлүгүн чаккан жерге коюп, калган жарымын сорушса жыйынтыгында жабыркаган жер бат эле жоголуп кетет. Лимондун ширеси. Лимондун ширеси эс тутум начарлаганда, ашказан ичеги, таш пайда болгон ооруларда, организмде зат алмашуу процесси жоголгондо, лихорадка, суу тийген абалда таасирлүү. Мындай ооруларда жарым стакан кайнак сууга жарым лимондун ширесин кошуп, күнүнө 2 жолудан ичсе болот. Ошондой эле жаңы жемиштерге лимондун ширесин кошуп, тузу жок салаттарды жасап жесе да болот. Лимондун кабыгы. Тамак сиңирүүнү жакшыртыш үчүн шекерге кайнатылган лимондун кабыгы колдонсо болот. Лимондун жаңы кабыктарын ак жерлеринен тазалап алып, нымдуу жагын чыкыйга коюп 10-15 мүнөт кармап туруш керек. Ал жер кызыл болуп ачылып, жана кычышып чыгып, баштын оорусу жоголот. Чийки лимон. Ангина жаңы башталганда чийки лимонду жайдан чайнап койсо жакшы. Андан кийин лимондун кислотасы оорулуу жерлерге таасир бергенче 1 саат бою эч нерсе жебеш керек. Ушул эле көрүнүштү 3 сааттан кийин кайра кайталаса болот. Бут ооруганда. Буттун тарамыштары тырышып калганда эртең менен жана кечинде жаңы лимондун ширеси менен буттун тамандарын сүртүп, кургагандан кийин байпак менен бут кийимди кийсе таасири байкалат. Бул жол менен дарылоонун бир курсу 2 жумадан аз болбошу керек. Сасык тумоодо. Сасык тумоого кабылганда чайга 1 кашык бал менен лимонду кошуп ичкенде дароо таасири байкаларын баарыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан бул ооруну алдын алыш үчүн да аны суук түшөрү менен эле активдүү колдоно берсе болот. Ал эми ооруганда ал сөзсүз дасторкондо болушу шарт. Лимон кошулган чай. Чайга лимон кошуп ичүү дем алуу органдарына, суук чачка тийгизген таасири. Чачты таза жуугандан кийин жарым лимондун ширесин 5 литр сууга ачылап, аны менен чачты жакшылап чайкаса болот. Чач кулпуруп, жалтырап, табигый өңүнгө келип, көздү уялтат жана чачты түшүрбөйт. Ошондой эле бир нече жолу 1 литр сууга 2 чай кашык лимондун ширесин же уксусту кошуп чайкаса да эң сонун таасирин берет.